Бул жарык дүйнөгө келгенде эле турмуштун оор сыноосуна душар болгон Даниэль жардамга муктаж. Себеби Наристеге ата-энесин көрүү мүмкүнчүлүгү берилген эмес. Эки көзү Азиз жана жамбар сөөгүнүн кайсы бир мүчөсү жок төрөлгөн. Даниэлдин оорусу тууралуу апасы төмөнкүлөргө токтолду. Саламатсыңарбы? Ар бирибиздин эле башыбыз бүтүн 12 мүчөбүз толук болушун ар бир адам тилесе керек. Бирок тагдыр маңдайга жазган нерсени азыркы күндө кечирип жаткан убагыбыз. Даниэлдин оорусу билген күндөн баштап ошол күндөн тарта бизге күндөр аябай оор күндөргө айланды. Азыркы учурда да биз дагы ушу башка адамдардай болуп күлүп жайнап, балаң маңдайында ата-энесин көрүп турса дагы ушул дагы чоң бакыт экен. Биздин ар бир күнүбүз өзүбүздү алаксытканга аракет кылабыз, бирок ар бир күнүбүз кыйынчылык менен өтөт. Даниэль ушу балам ооругандан баштап болушунча балам азыркы күнгө чейин чуркап ушул жок дегенде бир көзүн сактап калыш керек болуп атат азыркы учурда. Өзү кичинекей болсо дагы ушул башынан эң оор 2 операцияны уже өткөрүп келдик. Жакында эле келдик экинчисинен. Ал күндү эстесем азыр ал күндү эстегим келбейт, аябай кыйналат, ыйлайт. Канчанчы балаңыз? Азыр 3-чү балам, кичүүсү. Азыр Даниэлди дагы алдыда көптөгөн операциялар күтүп турат. Аябай кичинекей болсо да ушул жашоо үчүн күрөшүп, ушу төрөлгөн күндөн баштап жашоо менен алышып келатат. Муну көрүп жүрөгү ооруйт, зээни кейийт. Кээ бир учурда ошо бул азыр ошо жарыкты сезбейт, уктаган менен уктабаганын деле айырмасы жок ушу баламдычы. Туруп карап кээ ушу эметем да уктап атат депчи, анан азыр ойгонсо ушу көрсө кандай сонун депчи, уктап турганда деле ошондой караңгы, уктабаса деле караңгы да бугачы. Кээ ошо уктабай чыккан күндөрү болот, ыйлап, кишини зэйинге итип, жардам сурагандай болуп, үн салып эметет. Коркот да, жанында сүйлөп туруш керек да, буга сүйлөп, үнүңдү чыгарып, эркелетип турсаң анан мындай, жанымдай, киши бар го дегендей ушундай кабыл алат да. Сүйлөбөй үн чыкпай койсоң, кадимдей коркуп, эметип кетет. Ыйлап, чочуп эметип кетет да, ушу бат-баттан да чочуп эметип калат, ушу операцияга барып келгенденчи. Даниэль бир нече оор операцияларды байрымдуу адамдардын жардамы менен башынан өткөргөн. Алдыда дагы чоң операциялардын күтүп жатканы ата-эне үчүн оор болуп жаткан чагы. Алардын бирден бир жашоодогу мүдөөсү уулунун жок дегенде бир көзү эл катары көрсө дешет. Ушу баласы үчүн болгон күчүбүздү, жумшап болгон аракетибизди кыла беребиз өмүр бою. Ушу балам жарыкчылыкты көрүп кетмегенче. Азыркы учурда ушу Россия шаарына эле барып атабыз. Анан негизи чет жакка деле чыксак, может, үмүт үзүлбөгөн үмүт бар экен. Может, дагы көбүрөөк башка жерге барсак, может, көрүп кетеби, алар, может, бир жасаган деле көрүп кетеби деп эле үмүт кыла берет экенсиң. Анан аяка барыш аябай эле өтө эле оор экен. 15-20 миң доллардын тегерей дейт, аны чогултуш биз үчүн өтө эле кыйынга турат. Барып көрсөтсөк деле жакшы болмок. Бирок тилекке каршы аны чогултуш аябай эле кыйын. Мынакей экинчи операциядан келдиңиздер, анан кандай жыйынтык болду, кандай жыйынтык бере алды сиздерге?
ошо жыйынтык эки көзүнө тең жасады, баягы бир көзүнө жасап, андан кийин ортодон ошо убакыт өткөрүш керек экен, бала операцияны көтөрө албай калышы мүмкүн экен. Убакыт өткөрүп, ошол убакыт өткөрүп аткан убакта баягы ошо жасалган көзүнө биз күнүнө ошо балага укол алып аттык. Ал укол аябай негизи бир укол эле кымбат экен. Бирок ошого карабастан баягы алганга аракет кылдык. Жоктун кичине болсо да пайдасы тийип кетсе деп. Андан кийин ошо убакыт өткөндөн кийин бир көзүнө, андан кийинки көзүнө жасады. Бизге ошо врачтардан баягы сурасак, эме кылсак, баягы операциясы эле бул өзү эме деп атат, баягы шанс деп атат. Анан биз ошол үчүн дагы баягы үмүтүбүздү үзбөй аракет кылып атабыз. Анан ушул убакыттын өтүшү менен ошо 2-3% баягы караан бир мындай жылтык эмелерди көрүшү мүмкүн деди. Алар өзүңөргө билинет, үйгө барганда деди. Бирок азыркы учурда баягы аңдыганыбыз эле ушул балам эметип эле көзүн эле аңдып турабыз да, бир жылыш болбой эле, может көрбөй элеби, может карабай элеби деп баягы эме кылып турабыз. Карап эле ушунун көзүн эметип. Мындай төрөлүп калган балдарда баягы аябай эме болот экен, слабый болупчу. Сөзсүз убакыт сааты менен баягы сүтүн бериш керек. Анан көзүнө да азыр дары алып атат, үйдөн көзүнө дагы 1 мүнөт өткөрбөйт, капля тамызып атам көзүнө. Анан аябай кылдаттык мамиле кылабыз балабызга. Ошо азыр негизи 1 ай, 2 айга жакын ошо мындай эме көмкөрөсүнөн жаткырбай баягы алаканга салып өйдө каратып баккыла деди да врач. Баягы эмеси жылып кетпеш керек экен ошо. Кандай кыймылдары азыр карасаңыз, колун оозуна салат экен, оюнчук кармап, ушуларды мындай билеби? Баягы ошо сезүү эмеси дагы өчүп калбасын деген эме менен өзүмдүн эле баягы энелик сезим менен эме кылам да, ошо колуна бирдемелерди карматып, баягы эме чоң кишиче сүйлөгөнгө аракет кылам да, баягы эме Данчик, Даниэль оюнчугуңду деп берсем, баягы ойноп, оозуна салып аракет кылат. Анан соскаң деймиз. Анан соскаң кайда кетти? Соскаң издейлик десек да мынтип кээрди күлүп эметип калат, мени карагандай болупчу. Сүт ичебиз деп ушинтип сүйлөп турам да, мындай сөз күтөт да, өзү тыңшап калат да, ошо баягы кулагы менен тыңшап эмне деп атат деп дабыштарды аябай жакшы эметет баягы. Менин үнүмдү анан ошо папасынын үнүн аябай жакшы тааныйт да. Көбүнчө эле бири-бирибизге беришип алышып эметкенде ошо экөөбүз кичине көбүрөөк жакыныраак болуп эметет. Ошо үндөрдөн жакшы тааныйт да, анан чоочун үндөрдөн сөзсүз түрдө чочуйт, ыйлайт. Ал убакта колдон түшпөй калат да. Кыймылы азырынча жакшы эле, ошо буюрса бир айдан кийин ушу массажга алып барам бутуна эмесине. Массаж тууралуу да айта кетсеңиз, бутунду айтып атпайбы, сөз боюнча. Ошо бутун жамбаш сөөгү менен ошо жиликтин башында бир эме болуш керек экен, толук баягы өкөнү кармап турган эме эт сөөгү сыяктуу пайда болуш керек экен. Анан сөөгү жок экен да, ошо эки баламдын эки бутунун башында жок экен, эмесинде жамбаш жагында. Биринчисин алганбыз, ошо эмеге кетерге жакын алганбыз. Анан эми да барып алабыз. Ошонусу акырындык менен, ал дагы акырындык менен чыгат экен, акырындык менен өсүп барып анан баягы биригип эметип калат экен. Анан кечикпей ошо өз убагында алыш керек экен аны дагычы. Анан баягы өз убагында албай калсаң, ал да коркунучка турат экен, эме ошо баспай калат деген эмелерди айтышат да. Апасынын айтымында Даниэль курсакта кезинде өзүнүн ден соолугу начар болуп, ай күнүнө жетпей көз жарган. Ооба, айына жетпей, ошо 6,5 айлык болуп төрөлүп калган. Май айында буюрса ошо майда жашка чыгат. Даниэль 6,5 айлык болуп 2020-жылы 16 майда төрөлгөн. 1 кг 200 грамм болуп төрөлгөн. Ошо 1 ай 10 күн вакуумда жатты аппаратта. Аппараттын жардамы менен ошо кепилдик берген эмес башында. Чыкканга чейин деле берген эмес, бирок баягы Кудайдын бул деле бир сүйгөн пендеси окшойт. Эме болуп кетти, бала болуп кетти. 7 айлык ошо
өзүм эме бөйрөгүм ооруп, ана высокий давление болуп, ушу бөйрөгүм шишип кетип, өзүнүн айына жетпей, ушу 6 жарым турулуп калды. Көзү көрбөйт деген сөздү уккан күнүн эстесе, эненин жүрөгү тилинет. Ал күнүмдү эстесем, ошо больницага барып ошо эме болуп калды. Мен ушу врач эмнегедир акыркы кабыл алды да ошол учурдачы, анан менин ушунун көзү көрбөй калат го деген такыр эмем жок эле да. Анан макул мен күтүп турам деп күтүп турат элем. Анан кириңиз деп киргизип калды. Анан отуруңуз деп отургузуп, анан эми бул деген тагдыр экен, сиз кечирип калыптырсызбы, балаңыз ушундай эки көздөн көрбөйт деп айтты. Ошол жерде мен эчтеке өзүмдү даже билбейм да, элестете албай калдым. Ушу врач кошо ыйлап, ушу баламды албаган окшойт да колуманчы. Анан өзүм эс алып антип баламды алып алып келдим. Ал күндү эстесем азыр жүрөгүм аябай тилинет. Негизи оор эле болот экен баланыкы, эне үчүн, негизи үй бүлө үчүн, маңдайына күлүп карап турса кандай бакыт. Үзүлбөгөн үмүт менен Даниэлдин ата-энеси чет өлкөдөгү мыкты дийлген дарыгерлер менен кабарлашууга аракет кылууда. Башка жак менен ошо жолдошум эметип атат, Турцияга, Америкага, анан Германияга аракет кылып эметип атабыз. Биз ошого байланышып, тааныштар өзүбүздүн эмелер аркылуу чыгып атабыз. Бирок аяка барса болот экен. Бирок алар деле ошо гарантия пока мындай кандайдыр бир мынча процент дегенди деле пока беришпейт экен. Бирок эме деп атат да, баланы алып келгиле деп атат да. Биз өзүбүз көрүп, баланын көзүн көрүп, өзү жубой өз көзүбүз менен көрүп, анан эмесин айтпасак, биз айта албайбыз деп атат да. Биз бул выпискасын жиберсек да, муну окуп, бул эми башка эме болуп атат да, врач. Муну көрүп деле алар айта албайт экен, алар өздөрүнүн эмесинен өтүш керек экен да, анализ анализдеринечи. Анан айтып атат, эми келгиле, барып көрсөткүлө, может шанс болуп калат, может удачный болуп кетет деп атат. Аяка барсак деле аябай жакшы болмок. Аяк ошо $20,000 деп атат. Аны азыркы учурда пока эметип элекпиз. Чогулта элекпиз, ал чечиле элек да, ал эмечи. Боорукер, мээримдүү, кең пейилели кыргыз эли менен дагы да болсо жардам сурап кол сунам. Ушул балам Даниэль жарыкчылыкты көрүп, биздин маңдайыбызда сүйүктүү улубуз болуп кетишин Кудайдан тилеп келебиз. Буга чейинки жардам берген адамдарга ыраазыбыз. Эч ким мындай кыйынчылыкты эч бир адамга бербесин, эч бир адам оорубасын, эч бир адамдын балдары кыйналбасын, жаркын ушул кооз жашоодо жашап, жарыкчылыкты көрүп, кооз жаратылышты айырмалап жашасын. Менин балам да ошолордун катарына кошулсун тезирээк. Ушу Даниэлге жардам берип кол сунуп койсоңуздар, дагы да болсо жардамга өтө муктажмын. Ошо 3-чү операциясына ушу май айында барабыз, майдын башында барабыз. Ошого азыр биз үчүн аябай убакыт аябай тез өтүп жатат. Ошо балабыз жок дегенде ошо бир көзү көрүп, жок дегенде ушу кичине болсо да жарыкчылыкты көрүп кетсе, ошо биз үчүн аябай чоң бакыт болмок. Сиздердин ошо жылуу сөзүңүздөр, жардамыңыздар өтө керек мага.
балам Даниэлге. Ошо чет жактагы жүргөн, ошо Кореяда, Америкада, Израилда жүргөн ушул эжелер, байкелер, ушул Даниэлдин видеосун көрүп калсаңыздар, сиздерден жардам сурайт элем. Ошо биз ал жерге кандай байланышып, кандай барарыбызды билбей атабызбы. Көз оорусу боюнча ошо эң күчтүү больницаны издеп жатабыз. Азыркы учурда дагы да болсо билген маалыматтарыңыздар болсо, ошо бизге кайрылып, бизге айтып койсоңуздар, жардам кылып. Көп түкүрсө көл болот демекчи, баарыбыз Даниэлдин ден соолугуна кайдыгер карабай, жардамга кол сунсак, ал бул жарык дүйнөнү көрүп кетиши мүмкүн. Бардык боорукер момун мусулмандардан Даниэлдин айыгып кетиш үчүн жардам сурайбыз. Жана ошондой эле чет өлкөдөгү мыкты көз дарыгер тууралуу билсеңиз, сөзсүз биз менен байланышып коюңуздарды өтүнөбүз.